Жашы 18-ге толо элек балдар жумушка тартылып, ар кандай жумуштар оор жеңил түрлөрүн жасап, мыйзамсыз, мыйзамдуу, айтору укугун билип-билбей туруп иштеп жаткандар бар. Аларды эмгек мыйзамдары жаатында укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, кызматкерлердин негизги укуктары жана милдеттери тууралуу маалымат берүү, ошондой эле эмгек мамилелерде өз кызыкчылыктарын коргоо жөндөмүн өнүктүрүү багытында мектеп окуучуларына 2 сааттык ачык сабак өтүлдү. Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын жаштар кеңешинин өкүлдөрү эмгек келишими, иш убактысынын режими, эмгек акы жана өспүрүмдөр үчүн кепилдиктер тууралуу мыйзам түшүнүктөрүн түшүндүрүп беришти. Өзгөчө көңүл өспүрүмдөрдүн ишке орношуудагы укуктарына жана эмгек укуктарын коргоо механизмдерине бурулду. Ачык сабактын алкагында викторина өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынан сыйлыктар берилди. Иш-чарага балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асель Чыныбаева баштаган тиешелүү кызматтар жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков жана шаар мэриясынын өкүлдөрү катышты. Мындай билим берүүчү окутуучулук иш-чаралар жаштардын кесип тандоодо жана келечектеги эмгек ишмердүүлүгүнө жоопкерчиликтүү мамиле кылуусуна көмөк көрсөтүп, алардын укуктарын иш берүүчүлөр тарабынан бузулушунун алдын алууга багытталган.